Корулдан өткөн ичендер, алп балбандар берендер. Корулдун эли мээнетке чакылга байда кемеңгер. Кантип атасыз? Кышкороодо кыйналбай эле турасызбы? Кышкыроодо эмне кышчык жаз чыкты. Мына көрбөйсүңбү? Күн Жайындагыдай. жайында болуп кетти. Бирөөдөн сурап сапкан эмес. Күчү менен көтөрүп, келеде көтөрүп салып жүргөн жигит эле. Анан ошентип анан кийин атам расписание түзүп берет. Не боюнча? Ат боюнча, мен үйүмө дейсиңби? Ат боюнча. Ол убактагы бригадир эми Лендовада. Катын менен урушуп жүрүп эле күнүң өтөт да. Давлениең көтөрүлүп кетпесин барба деп. Сен ошону барба десең мен давлением көтөрүлөт дейм да. Азыркыдай заман болгондо машина көп коюлуп атпайбы? Ондо машинадан каша тутмак экенмин. Сиздин жаш кезиңизде эгер Ооба, сорунда ошондой болуп калган, ошондо. Азыркы балдар айтсаң, онда ат жок эле дейт. Ат ошол убакта деле бар эле да. Мен дагы атама аябай жакын элем. Бул улакка Советке, Жапалакка, көп жерге эмне кандай улак болсо, мен сөзсүз барчумун. Токой бар эле, ошо токойду өзүмүн окум кангынча чаап, анан кайрадан барып, атты башка жака которуп, оттуу жерге которуп, Төгөрөнүп келгичеңди. Эңкейип эле мына жерден ыргытып мен 3 метр жерге. Эңкейип туруп эле. жакын калды. О жакын 3 метр калган да. Ошо ыргытып ийдиңизби? Ыргытып сүйүнүп атат да дегеним менен өзүм кол жаап келет. Мындан өзүм эмоция калдырып коюптмун да. Эмоция калдырып коесуз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз бүгүн Алайга баратабыз. Анткени ал тарапта өзүңүздөр билесиздер, чыныгы кыргыздын балбандары аябагандай көп. Акыркы убактарда ушундай алыскы региондордо, алыскы райондордо жашаган биздин спортчуларды, балбандарды тартып телеге, соц тармактарга чыгарган аракет кылып атабыз. Бүгүнкү каарманыбыз дагы аябай бир кыргыз элине спорт жаатында эмгеги сиңген, жаштарга үлгү болгон бир балбан абабызды тартмакчыбыз. Анда эмесе бизден алыстабай, биз менен болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Корул айыл аймагынын киреберишинде турабыз. Ушул жерде жашаган бир Корул айылынын тургунунун ырын окуп берейин. Корулум алтын бешигим, салкын төрлүү бейишим, сагынып келсем арубак, ачыкко дайым эшигиң. Корулдан өткөн эчендер, алп балбандар берендер. Корулдун эли мээнетке чакылга байда кемеңгер. Ушул ырда айтылгандай, бул Корулдан эчендеген балбандар чыккан. Бүгүн биз тарта турган балбан Жаныш аттуу балбан агабыз. Жаныш агабыз көптөгөн бир эрең иштерде, көптөгөн бир аламан улактарда көп байгелерге таштап, Кыргызстандын намысын коргоп келген эски балбандардан. Биз бүгүн ошол Жаныш агабыздын басып өткөн өмүр жолун, спорт тармагына кошкон салымын кенен чагылдырып бергенге аракет кылалы. Көрсөтүүбүздү баштадык, биз менен болуңуздар. Кандайсыз? Жакшысызбы? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Иштериңиз? Келип калдык сизди тартканы. Рахмат. Ушунча сыйлап келгенине чоң рахмат көм. Кантип атасыз? Кышкороодо кыйналбай эле турасызбы? Кышкыроодо эмне кышчык жаз чыкты. Мына көрбөйсүңбү? Күн Жайындагыдай. жайында болуп кетти. Биз
Jaныш экөөбүз кичинебизден бир чоң койгонбуз, бир окуганбыз. Окуганда эне ошо өтүп кеткен аталарыбызды кучактап дос кылып өтүп кеткен. Улакта бир болуп, окууда бир болуп, тең чоң койгонбуз. Досум өзү улакты каты чапкан, аттарды тандап минген, күчтүү эле, ак көңүл, бирөөгө катык сүйлөбөгөн, өтө ак көңүл жигит эле. Бирөөдөн сурап сапкан эмес, күчү менен көтөрүп, келеде көтөрүп салып жүргөн жигит эле. Ак көңүл эле, бирөөгө жаман айтпайт эле. Бирөө сен деп өгөн жигит эле. Ошол ошондой. Окуп жүргөндө деле ошондой эле. Анда мына сүйлөп коет эле болот. 80 тарпуктар көтөрүп салган. Өзгөчөлүгү бар эле өзү. Азыр эле токтонуп калды, азыр 67ге чыгат. Бар кичинерде да онда тормоч эле болот жигит эле. Аттарды тандап минди, аттарды болуп турат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, кандай тармакта болбосун, кайсыл тармакта болбосун, ушу кыйын адамдардын артында сөзсүз түрдө бир аял, эки аял турат дейт, бири ошо жубайы, бири энеси. Кандайсыңан? Жакшы айнанайындар, келгиле. Биз бүгүн сиздин жолдошуңузду ошо Жаныш Палбан агабызды тартканы келдик. Анан кадр сыртында сүйлөшүп турганда аябай кызык сөздөр болду да. Мен палбан кылганмын, мен атын карап берчи элем деп айтып калдыңыз да. Ооба. Эми бая илгеркинин сөздөрү теге эле бир төгүнү жок экен уулум, чындыгындачы. Палбанды алыстан көрсөң аты даңкы далайга, анан келсең эле бир киши дегендей, бул абаңардын өтө күчү, өтө палбан киши болгон. Эми ону мен мынандай кылдым деп айта албайм, бирок сен айткандай көмөктөш болот экен аялы. Аялың тамашалап айтып койгон. Аялы ушунчалык жакшы болсун деген үмүт менен, ушундай жакшынакай болсун, ушу балдарына жакшы тарбия берсин, ушу палбандыгы өркүндөсүн деген жолдошуңа көмөктөш болот экенсиң. Мен өзүм 30 жыл мугалим болуп иштедим уулум. Барган мектебим жарым сааттык жол. Бул палбан өзү жашынан эле бригадир болуп иштеди. Азыркы эл башы. Бул үрөн себет эле, чөптөрдү оруп, скит кылып жыят эле, колхоздун планы толмой сайын бул кишини биз көрбөйт элек. Мамлекеттин кызматында жүргөн киши. Мен дагы мамлекеттин кызматында жүрдүм. Бирок ошондо дагы ушунун кишинин атын үзгүлтүксүз, саатысыз мен карашым керек, карайм. Ата Жаныш келелден кечке жумуш менен алек болот. Мен да түшкө чейин жумуш менен алек болом. Мына балдарыбыз мындай майда, азыркы килеген балдар мынча эле балдар. Аны да анча-мынчасын апам алып кетип багат. Эми жалгыз кыздын турмушун элестете бергиле, эркек кызда. Анан ошентип анан кийин атам расписание түзүп берет. Не боюнча? Ат боюнча. Мен үйүмө дейсиңби? Ат боюнча. Ат боюнча расписание түзүп берет. Балам, мектептен келесиң саат мынчага, саркыны Жаныш өзү карап кетет. Андан кийинкиси сен мына сууну мынанча да бересиң, чөптү мынанча да бересиң деп бая. Күздө айрыкча бүт жумуш башталганда булардын аты дагы кароого кирет. Тамга кирет. Багууга кирет. Багууга кирет. Ошондо өзү да кирбейт. Аттын үстүнө өзү кирбейт. Чындыгында кирбейт. Мен кирем, мен карайм, суусун мен берем. Бардыгын карайм, 40 күн болду дегенде өзү анан кирет. Эми бул мен оюмча мындай динге караган немекен, ошо чагында атаман алган окшойбуз ошол немени. Дин боюнча. Анан эркек киши кандайдыр бир сарапсап салып коет окшойт, аттын манерде, бүгүн мынтип калыптыр да, мен каякта карайм айнан, аттын башын караштан деле корком. Акуруна чөптү салам, суусун берем, жемин берем. Анан чалым аябай кеч келет, үрөн келген убак, үрөндү жыйнаган убактарда ат багылып калат. Анан атты чыгарганда өзү минип сутуп атты. Ал жактан мага суутканга чейин баарын сиз карайсыз. Бардыгын мен карап берем. Мен бул мактаныч эмес уулум. Бул мактаныч болгон турмуштагы болгон нерсе, иш ушундай. Балдарым чоңойду, өздөрү карайт, атасы деле атка барбайт, атасына да тап тайры кылып атты токуп мингизет, бирок абаңар дагы деле улак чабат. Кээде ойлонуп отуруп, бир соорунга таштап келсе экен деген тилегим болуп калат. Дагы деле үмүт кылып калам. Эми ол соорунду деле мен өзүм деле неме кылбайм. Жаман үйрөнсүз да, дайым эле соорун алып келер. Бул соорунсуз кайтпаган кишилер да булар. Мына өзүнүн баласы ошо Тынчтык деген бала, эми бу жерде дагы мактаныш болбойт, чындыкты айтыш керек, бир 15 машинага таштады. Бул балабыз дагы. Кече эми ысык көлдөн келип, кеч келип, бүгүн учуп келем деди эле. Атасы өзү кой балам эми кече күндү аба ырайын көрдүңөр, кар жаап турду, келтирбей койду. Өзү келем деп аябай аракат кылды ол бала дагы. Жаныш ага, мына көрсөтүүнү баштаганда сиздин жубайыңыз менен маектешип баштадык да.
Атты мен карайт элем. Ошол агаңарды улактан келгенде мен атты карап, кадимкидей атты баккан күндөрүм болду. Көп эле жол бактым деди да. Көп эле улакчылардын аялдары ушундай болот окшойт. Эми улактан чарчап келесин энем. Келгенде карай турган неме болуш керек да. Балдарың жаш болсо, атаң кары болсо, карап койчу деп коюп жатып аласың. Анан жемин бергенде туруп жемин бересиң, алганда алып коет, оңой болуп калат да. Анан аял илгертен айтылып келген сөз, аял адам бакса ат семиз болот. Баягы эркек адам күндө ажаны бар, ичи чыгып калыптыр бүгүн. Жалы толуп калыптыр деп унутуп коесуң. Назар салып коесуң. Анан аял адам баккан эме семиз болот. Кийин сут алганга келгенде өзү сут желек. Ол аялдын немеси чын. Чын. Бир суроону бергим келет. Бирок улакчыларга берген жокмун да. Ушу сизге берейинчи. Не себептен ушу кыргыздар атка ушунчалык жакын болот? Башка улуттан биз кыргыздар өзгөчө жакынбыз да. Мына сиз деле өзүңүз аябай жакынсыз. Ооба. Эми пайгамбар ушу атка гана эме берген экен да. Баардык жакшы нерселерди. Себеби кыргызда айтып калат го, ат адамдын канаты деп. Ошол канаты деген сөз бекер жерден айтылбаган да. Минип алсаң, унаа катары калаган жериңе барасың. Жүктө болсаң да калаган жериңе барасың. Ошол себептен айтылса керек да, ат адамдын канаты деп. Ат сыйлаган жөө калбайт дейт. Атты сыйлаш керек. Жөн айтылган сөз. Жөн айтылган сөз эмес да. Сиздин эми өмүрүңүздүн көпчүлүк бөлүгү эле ат үстүндө өттү да. Ат үстүндө өттү, Кудай кааласа. Сиз мында мамлекеттик кызматтарда да иштеген экенсиз да? Ооба. Бригадир болуп иштегем. Ол убактагы бригадирим Рахимдовада. Катын менен урушуп жүрүп эле күнүм өтөт да. Эмеге барбай, апарбай койсоң, өкмөттүн иши калат. Апарышың керек болот. Сен жакшы чабасың. Бир көрсөтүп келейин деп 3 жолу келди, 3 жолу тең эмелик мамлекеттик иштен чыга албадым да. Жооп бербей койду. Жооп кандай жооп? Эмем өзүңдө өзүң немең. Жоопкерчилигиң. Кетип калсаң, совхоздун немеси жоопкерчилик мойнуңузда. Ооба. Тажикстанга бардым, Белнабатка. О жерден ушу казакты таап алдым да, жерден көтөрүлө казакка берип коем. Ол кетет. Бириңиздерге жардам берип. Өзбекстанга бардым. Көп жерге барыпсыз да. Анан Кыргызстанды көп бардык жеринде эле кыдыра албадым. Себеби азыркы айткандай мамлекеттик иште болуп калып эле. Анан мынау райондун эмесинде, деңгээлинде чабып аттым. Сизди көбү тааныйт экен да. Таң калганым ошол жогоруда да айтканда баягы социалдык тармактар актуалдуу эмес эле, интернет жок эле. Бирок аябай ушул таанылганга жетишипсиздер да. Эми баягы Кыргызда бир гап бар го. Атың барда жер тааны, атаң барда эл тааны деп. Ошонун соңунда атың барда биз эми жүрдүңүздөр дейли. Жүрдүк да. Бу жерден, ушул жерден кетсек, Корулдун башына өтүп, өзгөнгө кетебиз, Каракулжага түшөбүз. Ат жанында жүрдүк да. Азыркылар оңой да. Которго жүктү аласың, кете бересиң. Ооба. Кайда кайтасың? Азыр улакка барып турасызбы? Барам. Азыр мурункудай чаба албайм го. Бирок балам жөн жаткырбайт экен да. Жөн. Азарт да. Азарт. Кампим сен эме болосуң деп кылат. Ал давлениең көтөрүлүп кетпесин, барба деп. Сен ошону барба десең, мен давлением көтөрүлөт дейм да. Тоскоол болбо. Онун тоскоол болбо дейм. Ана балдарым менен кошо барам. Каерде болсо. Улактын фанатымын, Бишкексе Бишкекке кетем. Бишкекке чейин барып кетип. Жалал-Абадка десе Жалал-Абадка кетем. Чоң улакта калбайм иши кылып. Пенсияны не кылабыз? Салкан. Ошондой иштетебиз да.
Жаныш аға, мына бул жерге сизди алып келгениңиздин себеби ошол айылыңыздагы айылдаштарыңыз менен сүйлөшүп калсак, ушул жерде сиздин атыңызга коелу деп атыптыр да. Сиздин эмгегиңиз бар экен. Кандай болду эле бул жерде качан аракет кылып түптөдүңүз? Эмне болду эле? Мен буну эметкениме көп жыл болду. Анан айыл өкмөтүнө барып, мына эмени бир улуттук оюнду өркүндөтүп 5-5 ойной турган жер кылып берейин деп анан барсам макул деп эмени жерди берди. Анан келип эме жасадым. Тайгазан. Азыр 5-5 күч алып атпайбы? Ушу биздин балдардан Корул айыл өкмөтүнөн дагы ушундай жакшы балдар чыксын, республикага таанылган деп кен максат менен ушу жерди уруп берген. Азыр кышы менен ойноп атат балдар. Бирок ыратын көрүп атат. Анан алыгындай эме эмес да. Бу жерден таза чаап үйрөнүп барса, жогору карганда судья менен талашпайт да. Кыйналбайт. Оюндун правиласын билип барса, анан билбей туруп барып, тескеде тартып коюшу мүмкүн. Эрежелерин билбей калышы мүмкүн. Корул элине жөнөкөй жүрбөй пайдам тийсин деп өзүң улак чаап жүргөн үчүн өзүң тажрыйба менен себеби Курманжанда жаңыдан эметкенде чапканмын да. Онда жерге мындай чорок чыйынга ушинтип иште эметип койдум эле эл үчүн. Азыр жакшы балдар чаап райондо биринчиликти, экинчиликти 14 айыл өкмөтүнүн арасында биринчи, экинчи местаны алып келип атышат балдар. Бул дагы эми ошол таасири да ошол. Ошол таасири да. Ушунду 5-5ке Тайгазандын пайдасы ошол болуп атпайбы? Жаныш ага, мына көрсөтүүбүздүн акыркы бөлүгү эми өзүңүздүн баягы ийгиликтериңизди кошуп маек курсак да. Мына сиздер жаш убагыңыздарда мына сорундар башкача болгон экен да. Кандай сорундан баштап кийин машина коюлду, мына биз чоңоюп калганда сорун кандай сорундар таштадыңыз? Мында эскерип өтүнчү. Биринчи ушу галош, чай, пай бир нерсе коет эле да. Ушуну чайларды эле коюлду. Коюлу берет эле. Эми элде жок да. Онун кийин эл кичине жакшыны боло баштаганда килем коюлду, палас коюлду. Эми ошо паластын эсеби жок эле болсо керек. Мынандай алдым, мынандай кылдым дегенге унутуп деле калдык. Эчки кой коюла баштады, торпок коюла баштады, тай коюла баштады. Онун элдин турмушу оңолгондо төө коюла баштады, мотоцикл коюла баштады, Запорожецке өттү. Атам өлүп жылдыгын чыгарып атам. Улак болуп атат да. Мына элдер өтүп атат, мен эмеден чыгып албай отурам. Анан туугандарыман сурадым. Бирок чыдабай атам да, улакка барып келейин деп анан барсам, акыркы сорун коюлуп калган экен. Баш байгеге Запорожец коюлуптур. Анан барып эле Запорожец оң келип кетти, апарып таштап алдым. Туугандарым да айран калды. Ушул нерсе айдап аткан экен да сенин деп. Москвич коюла баштады, Волга коюлду, Ауди коюла баштады. Эми ошонун акыркысы мына 60 ояк биягында. Мына курагыңызды айтып атасыз да, 60. Улак 60 деп өзүмдүн курагым. Мына Үчтөбө айыл өкмөтүндө бирөө улак берип калды, 3 машина коюп. Ауди машина дегенде мага оң келип кетип, мени апарып таштап алдым. Ошо акыркы эми ошо болду. Бирок эми илгерки азыркыдай заман болгондо машина көп коюлуп атпайбы? Ондо машинадан каша тутмак экенмин. Сиздин жаш кезиңизде эгер сорунда сорунда ошондой болуп калган ушунда. Анан биздин убакта ошол эле болгону ошондой болот эле да. Анан ушу Алла таалам күч кубат берген экен. Биз элге окшоп алы тренировка кылбадык. Машыкпадыңызбы? Жок, машыкканыбыз жок. Алла тааланын берген, табигый эле берген Алла тааланын күчү менен ушундай эмелерге жетиштик да, жетишкендиктер. Бакчылар негизинен ушундай экен дейт.
Hem Allah Taala bir güçlü arık kılıp berip koyatken da. Анан эми ошого дагы ыраазыбыз. Ооба. Сиз демек ошол коюлган сорундардын бардык түрүнөн таштап. Бардык түрүнөн таштадым. 4 түлүктөн тоого чейин таштасам, машинадан Audи'ге жеттим да анан кардым. Эми курагыңыз Курак келип калды. Анан бир балам жакшы чаап атат. өзүңүздүн жолуңуз жолдоду? Жолум жолдоду. Ошол азыр Бишкекте чаап атат. Эми 10-дун бири эле деп коеюнчу. 10-дун бири болуп чаап атат. Ушу машина алып атат, төө алып атат. Эми мурунку замандагыдай эмес, азыр сразу чоңураак эмеге сан жакшы болуп калды да. Сиз өзүңүз мындай максатыңыз бар беле? Ошол жаш убагыңызда балдарым да ушундай улакчы болсо экен деп же башка багытта кетсе экен деп? Жок, башка багытты ойлобойт элек. Балдардын баардыгы эле улак чапса экен, мен эмеми басса экен, ордуму деп тилейт ар бир ата-эне. Şu жерден 70-80 kilo torpaktordu salıp çağ atat. Anan özünçö oturup rahmat. Razı olduk. Şu razı olam da, şu menin jolum joldap. İlgerki şu Canış Balbanın balası dedirtip jakşı äbir alıp atat. Rahmatımı aytılıp oturam bolagı. Anan kızınız aytıp ketти да, kızınız dagı мындай atка жакын болуp, anan sizdin sorununuz тууралуу дагы aytıp ketти да. Телезор батпай кеткен деп. Анан мына жубайыңыз ошол жакында эле ошол сиз утуп келген телезорлор ошо бир жерде үйүлгөн экен, 8'di таап таштадым дейт. Ооба. Эми олорду мактанбайын дедим эле. Бул мындай да Жаныш ага, сиздердин мына көрсөтүүгө тартылып ошол басып өткөн жолуңуздарды айтканыңыздар бул келечек муунга, жаш улакчыларга, спортчуларга үлгү да, стимул. Стимул болсун. Эми баягы той берген киши эмне коет? Ошого жараша болот да. Телевизор коет, DVD койчу эле. Ошолорду алып келип чогултканда аял адам чогултат да. Биз эми алып келип коюп каяк деген билесиң да. Ошолорду айтса керек да. Мактангым келбейт экен да. Мен пейлим ошондой көп деле сөзгө деле жокмун. Айдаштарыңыз дагы ооба. Анан жакка көрдүм эмени. Тайгазанды. Ошол Тайгазандын ушул айылынан улакчылар, жакшы улакчылар чыкса экен. Кыргызстанга таанымал, дүйнөгө таанымал балдар чыкса экен деген тилек менен курдум эле. Эми кышта ойноп атат. Мен улакчылар менен көп сүйлөшсөм, ушу эски балбандар мененчи. Көбүнчө жалгыз чапчы экен да, команда жок. Азыркындай мисалы, сиз улакчы балбан болсоңуз, сизди ороп бир 5-6 атчан тосуп барып эле таштап койгон, андай жок, жалгыз чапчы. Жок. Биздин убакта ондой жок эле. Жерге түшмөй дагы жок эле. Эңилгенде атта салбайт экен. Жок, элге токтоп тургула. Өдөлөсүн анан кийин сала бер дейт эле. Өдөлөткөндө карсак курсак эле берет эле жөн эле. Азыркы балдар айтсаң, онда ат жок эле дейт. Ат ошол убакта деле бар эле да. О азыркы арабайлар күчтүү болуп атпайбы? Эмеден көрө. Жерден көтөрүп улакты алып кетиш дагы кыйын эле да. Тез кыймыл керек, күч дагы керек, кулутта да болуш керек, белде да болуш керек, билекте да болуш керек. Онда аксакалдын сөзүн угат элек. Бир жерде мыйман келиптир, коюп бергиле ушуга десе коюп берет элек. Аксакалдардын айтканы аксакалдар закон эле да. Ошо кишилер уюштуруп атпайбы улакты. Ону эме кылбасаң бир өзүң каяка барасың. Аткарбасаң. Элден чыгарып кет. Улактан не чыгарат? Аксакал келип бир коюп, унусу келип бир коюп. At менен, муш менен койбойт эле, ат менен. Анан нахлат айтып, өзү эле четтеп калат. Өзү эле четтетип коет аксакалдар. Ушундай демек урмат сый бар экен. Урмат сый бар эле. Улууну урматтоо, кичини сыйлоо дегенди жогору коет элек да. Азыркылардын нерси сорун үчүн чаап калды. Сорун үчүн чаап калды. Илгери биз бир элдин намызына чабат элек. Корул айыл өкмөтүнөн ашып кетти, бир сыйра андай болду, мынандай болду деди. Советке барсак, эми атчан барасың да, саат 6-да жөнөсөң, 10-го барасың. Азыркыдан жок, каякта. Портерге жүктөп бара калат азыр. Ушул портер курутуп атат. Шамалда. Терлетип туруп, шамалда тери куруу электет жөнөйсүн үйүңө. Анан келесиң. Эмне болду ат? Кандай акыбалда болду? Анан келип алгандан 2 саатка чейин эме болсун, тери курусун, ана болсун, мына болсун деп анан эме кылып калышат. Ол бияктан курутуп койгонду билбей атат да.
Сизге атты ким таптап берчү эле? Өзümün atam ulak çağıp жүрүп сынганын карып калгандан кийин да. Чарчап келесин, ошо алым карап берет эле. Мына улакчылык баягы касиетиңиз ошо ата тараптан өттү. Ата тараптан болуш керек. Анан эме тага тараптан болуш керек. Тайтам 2 метр бийикте бою бар киши экен да. Бойчон да, палман да болгон экен. Анан апам 80 kilo salmağım var, meni dep kalç eкен. Apam da çoğun kişi olgun eкен da. Anan odan eme olboso, kayakta bolsun. Oşo genge ketet da. Azırkı aytып atpayım, balam çab atat da. Сөзсүз бул эне тараптан да ата тараптан болгондо жакшы болду экен. Кожомкул эле мына тарыхтагы. Энеси Алмадай 15 жашында 2 жашар Турбактыгы. Кудуктан алып суруп чыккан, атасы элдин арасында аты чыккан палван болгон Каба. Ошондой экен да. Анан мына өзүңүздүн айылыңызда, мына Корул айылында кайсы балбандарды мындай баалайт элеңиз? Bizde en aksakалыбыз Жолон эке бар. Кыдыралиев Жолон деген өтүп кетти, аксакал жакшы адам эле. Палван эле. Одан келсең Ыдырыс акаң. Сагынбай палван. Анан Төлөгөн Нурамалыгы өтүп кетти. Ошо кишилер менен чабыштым. Анан эмеге районго барганда Баймырза палван Рамалыгы өтүп кетти. Биз менен тең эле. Ол бар эле. Анан Ташкородон Исмет эле бар эле. Нәне деген будалыктык бир досум бар эле. Анан ошолордун эмеси менен бири-бирибизди сыйлайт элек да. Коюп бер жааныш келиптир колундан деп. Баягы башка аймактын балбаны келсе ошого коюп берип сыйлоо бар эле да. Улактан эмне таптыңыз эми? Ушунча азыр деле чабам деп атасыз да, барып ашырып берсе. Эмне таптыңыз? Эми дос жар таптым. Абир таптым. Ушул улак чапкандын аркасы менен 5-5 башталганда Курманжандын немеси болуп калбадыбы? Тою. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Жаныш Балбан агабыздын өзүн тарткан улакчы баласы тилекке каршы Бишкектен келе албай калыптыр. Ошол кыздары менен маек куруп көрсөк, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Жакшы, рахмат. Мына кадр сыртында сүйлөшүп калган аябай кызыктуу сөздөр айтылды да. Ошолорду айтып бериңиздерчи, мындай атаңыздарды, кичинеңиздерди көрүп, улакка артынан ээрчип барган күндөрүңүздөр болгон экен. Кандай болду, улакка кызыкчу белеңиздер? Эми биз кичинебизден ат менен кошо чоңоюп, атамдын тарбиясын алганга бир аз атка жакыныраак болдук. Айрыкча мен бир эле сен айткандай бир окуяны айтып кетсем, атам улак чаап келет эле, бирок атты багуу, атты кароо апамын, анан биздин бала чаканын мойнунда болчу да. Анан ошолордун биринде мен дагы жайында атты аркандап келе турган мезгил болуп калды. Атам атты сугарып кел деп калды. Мен мойнунда болчу, сугарып келчүчү. Атка жакын экендигимдин ошо жердин бир немеси, алыс жакка карабай аттын ээрин мойнума илип алып, анан ошол бийик тоого чыгып алып, барып атты токуп, минип алып, анан кийин ылый түшүп, токой бар эле, ошо токойду өзүмүн моокум кангынча чаап, анан кайрадан барып, атты башка жака которуп, оттуу жерге которуп, анан ээрди кайра жонума көтөрүп келип, үйгө келип койчумун. Анан атам билбейт экен эле. Анан бир күнү бир ошо айылыбыздагы карыялардан бир айтып калыптыр. Сенин кызың токойду аябай атыңы чаап жүрөт деп. Анан атам күлүп калды, кызым. Азыр аттын да өзүнүн жок, урушкан жок. Жок, мындай гана деп неме деди. Мындай баягы атты суутуп аткан мезгилде аттын өзүнүн бир тактикалары менен баглап да. Анан ошондой көп чаппаш керек экен да.
Анан ошол жагын айтып калды, ушундай көп чаппашың керек кызым. Бул улакка чабыла турган ат абыда макулдан, андан кийин ол нерсени кайталабай калган, бирок ат мингенди дагы деле жакшы көрөт. Атаңыздай болгуңуз келчү эле? Атамдай болгум келчү эми. Сыймыктана элеңиз атаңыздай? Албетте атабыз менен сыймыктанабыз. Бир айылдан бир жерге барып калсак атабыз кимдин кызысың дегенде Жаныштын деп, эми биз Жаныш Палбан деп кошпойбуз да. Жаныштын кызыбы десек, сөзсүз, Жаныш Палбандын кызысыңбы десе, ал үчүн мен үчүн бир аябай бир башкача чоң сыймык, бир чоң жилик тарткандан дагы күчтүү сыймык болчу да. Сизчи? Мен дагы атамдын кызымын. Атама мен Апаңыздан эми үй бүлөдөн мен дагы атама аябай жакын элем. Бул улакка, Советке, Жапалакка, көп жерге эмне кандай улак болсо, мен сөзсүз барчумун. Атам эшитпей койгон немесине карабай, машинанын аркасына бекинип иши кылып бир повод таап барат элем. Атам базар күнү атамы мен сөзсүз ишим ошол эле. Атам улакка кетет. Бир корзинам бар болчу, ого тапкан ташкандарымды жыйнап алып, эжем иш кыл дейт да. Анан эжем мен качып кетет элем дагы, бир чоң таш бар эле, ошол таш дагы эле бар. Ошол жерге барып отуруп алат элем дагы. Бул кандай таш эле? Эмне, жолдун боюнда ташпы? Жок, мындай дөңдө болчу. Атам улак чыгат да дөңдө. Улак көргөнү барат элем. Суук болобу, кар болобу, мага кызыктырбайт эле. Ошол таштын үстүнө барып отурат элем. Анан атам да байкап коет экен, кызым келди деп. Көрүп койчу экен. Көрүп койчу экен да. Анан атам кайтканда ошо кайтчу элем. Караңгы киреби, кеч киреби мага кызыктырбайт эле. Атам урушат эле, сен барбагын, мындан кийин сен кыз баласың дейт эле, бирок мен жок, болбой эле. Демек сиз деле улакчы болмок экенсиз да? Мен бала болуп калганда улак чыгат болчумун. Мен деле кызыгам, аябай кызыгам. Мен баягы кичинеден айылда мал менен чоңоюп, ат менен чоңойгонго ал нерсени неме кыла албайт экенсиң да. Мен деле таштап кое албайсың. Анан мен келин болгондо деле биз жайлоого чыкчубуз, жайлоого чыгып анан кийин ат менен минип алып неме кымыз алып келчүмүн алыстанчы. Анан кийин элдер айтып эле, баары анан кийин көчөдө дагы үйүрдөгү атты минип алат элем менчи. Үйүрдөгү атты минип, анан неме кылып нары бери жүрөт элем да. Анан кийин ошо көчөдө кетип атканда айтат эле, Жаныш бар, Жаныш Палбандын кызы келдиң да. Ооба, ошондой ат мингенде. Сыймык да сизге. Сыймык, атабыз менен сыймыктанабыз. Атаңызды айтып бар, ошо Палбандын кызы турбайбы? Ооба. Сыймык да. Конечно, биз үчүн өтө чоң сыймык. Анан кийин ошо атабыз ошентип ата энебизге ыраазыбыз, ошентип бизди тарбиялады, чынчылдыкка тарбиялады, бирөөнүн акысына кирбегенге тарбиялады, аябай жакшы тарбиялашты. Биз ыраазыбыз, атам менен сыймыктанам. Мен аябай ошондой атанын кызы болгоныма сыймыктанам, чындыгындачы. Атамын биринчиден эле айкөл адам дейм. Бул айкөл адам деген анча мынча адамга айтыла бербей турган эле. Бардык эле адам айкөл боло бербейт. Айкөл боло бербейт. Айкөлдүк колунан келбейт деле. Айкөл адам. Кайсыл сапаттарын айкөлдүк кылат? Бул үй бүлөдө ошондо бизди чынчылдыкка тарбиялады. Эч жерде кандай болсо да калп айтпагыла балдарым, чын сүйлөгүлө, анан бирөөнүн акысын жебегенге тарбиялады. Анан айылындагы да ошо өзүнүн батасын туура бергендигинен, айкөлдүгүнөн туура багыт бергендигинен биздин айылдын дагы көп мына азыркы жаштары дагы көп атамы неме кылышат да, мындай кадырлап барктап сыйлашат. Жаныш ака, Жаныш абабыз мындай туура багыт берип жакшы сүйлөйт деп. Ушул жагынан дагы мен атам өтө айкөл адам деп сыймыктанабыз. Биз үчүн атам башкача адам. Курманжандын немесинде биз жалал ат менен ойноп, олар өздөрүнүн немесине таштап алып баратасына. Анан биз утуп калганбыз. Өздөрүнө таштаган. Ошондо Эргеш ака деген киши бар эле, ылдам ат минип, бир Маман, Калмамат дегендер ошо чыкканда, өзүнүн немесине таштап алып, биз утуп калганбыз. Онан кийин 3 оюн ойноп, анан биз Кара Суу менен немеге финалга. Бул Курманжанды атканын 180 жылдыгында болуп калды. Ооба, Акбасоодо. Кара Суу менен ойноп, бир эме чыгып калдык 0-0. Анан Ыдырыс ака капитан команда эле. Анан сен чыгасың деп мени чыгарган 1-1.
men iştegen bala ele, ulam ötüp ketdi, ulam alık. Jaş bala ele, küçtü bala. Onu attım bilet ele men. Yukarı at ele. Ne olsa dağı bir göynök murun yırtkan dep koyat ko. Oşol utulup çıksam, alaylıklar jolukkandan sögü jey turgam. Андай өзүңүз тараптагы адамдар бүтүп O ümitim mende olup durat da. Al jetse çapпайбы, ana mına деген söz boluşu mümkün. Башкасын чыгарбайсың. O başkasını çıkarbaysın arı dep. Emeni oylandım. Şu bala yenkegende urguzup kalayın. Ol bala joğu oturdum. Yenkegende urguzdum. Onu attı. O narı varıp gelgeçendi. Kasal adam bozayım alasın da жерден. Alan yenge alıp bir aparıp eme alsam avut kayda öydü. Avutqa süp berdim. Kok eme tütök vardı o yerde. Em kolum götürüle turup beret okşayım dedim ele. Ana sudiyadan hem birinci avuşurdu. Kayra ortalık korağılsam çok şeyden ne çavasın dedi. Anam barıp жерден еңкейіп алып, емек апарып, бана чийимге таштасам, аттын путу менен дагы чийип кетсе болобу 3 метр нарагыраак. Ул ягына. Ана судьядан дагы сурадым. Ушул жерден чабабызбы, ушул жерден чабабыз dedi. Анан ушу баягындай кылдым да, бала келетканда ургуздум. Аттын оозу катуу экен, төгөрөнүп келгичеңди. Еңкейіп еле, мұны ерден ұрғытыйды мен 3 метр жерге. Еңкейіп тұрып еле. Жақын қалды? О, жақын 3 метр қалғанда. Шо ұрғытыйдыңыз 3 метр? О, ұрғытыйдым. Уақытында емес болады да. Ел сүйініп атады да деген өмінен өзім қол жауып келеді. Мұнан өзім эмоция қалдырып қойыппын да. Эмоция қалдырып қойсыз? Кейін қарасам қол жауып келетім, аттың немесіне тіке тұрып алып. Ана болмайды қойды. Жөнөкөй бастырып келдим. Эме дегенде 370 сом пул берди. Бирок биринчи орунду финалда. Биринчи орун финалдан. Курман жаткан тоюнда. Эми ушунча атактуулукка жетиштиңиз да кандай болот экен атактуу болгон? Эми мындай кайсы жерге барсаңыз сыйлайт сизди. Жаныш балбан келди дейт. Кандай болот экен атактуу болгон? Эми сыйга алгындай эме болуп каласың да. Өзүңү токтоо кармап барган сайын көп кетпей. Бирок көп кеткендер да болсо. Көп кеткендер да болот. Мен деп калат да. Ал мен дебеш керек. Мен Алла Таала ушу сага ошончо эмени берип аткандан кийин ошону көтөрө билиш керек. Жөнөкөй болуш керек. Баягы миң бийик болсоң дагы ыйлып салам айтып жүргөн көгелбейт да. Азыркы досторум айтып калат. Мен чыкканда кодошо сендей кылат элем да деп. Тавалды балбан менен Кубаныч деген досум бар. Учурашып коюп келем, учурашалы. Бул спортивный счастье болду эми бизге. Энебиздин арбага колдоп эмеге жетип атабыз жеңишке. Учурашпайм деп учурашпай коюшкан. Азыркыга чейин мен чыкканда жайлам деп, сен чыкканда эле ошону кылат элем мен деп мактанып коем да. Жаныш ага сизге терең ыраазычылык билдиребиз ушунча убакыт бөлүп бизге маек бергениңизге. Мен ойлойм бүгүнкү көрсөтүүдөн ушул жаштарыбыз жогоруда айткандай ар дайым эле айтып келем, ушул баштагы балбандарды тартканда үлгү алды болуш керек бүгүнкү көрсөтүүдөн жаштар. Кудай буйруса ошол уулуңуз дагы кошуп сизге дагы бир кийинки жай айларындагы көрсөтүүлөрдү тартабыз. Рахмат сизге. Рахмат силерге дагы. Ушунча келип элге таанытып менин даңазалап атканыңар үчүн чоң рахмат. Ишиңерде ийгилик болсун. Бала чакаң менен тынч бол. Дайыма ушу элдин керегине жараган журналист болуп жүрө бер. Рахмат. Рахмат. Коп.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктадык. Кыргызстандын кайсыл аймагында болбосун, кайсыл спорт жаатында кыргыз мамлекетине өлкөбүзгө салым кошуп жаткан мыкты спортчулар болсо кайрылыңыздар. Биз сөзсүз түрдө эфир аркылуу чагылдырганга аракет кылабыз. Биз акыркы көрсөтүүлөрүбүздү көбүнчө улуттук спортко басым жасадык. Эми мындан ары сөзсүз түрдө кайсыл тармагы болбосун тартып чыгарганга аракет кылабыз. Жолугушканча.